Мектептерде башталгыч класстарга шашке чай 2006 жылдан бери берилип келет. Бирок андагы шарттар көпчүлүк билим берүү мекемелеринде ылайыкташкан эмес. Биз азырынча өтө элекпиз, себеби өзүңөр да тартып көрдүңөр. Ашканабыз абдан кичинекей, тамактануучу жер дагы абдан кичине. Андан эми Кудай ушул быйыл күтүп отурабыз. 2018 жылында биздин мектеп дагы ушул курулушка кирип калды деп атат. Жаңы мектеп курулуп турган болсо, ошол заманбапка ылайык ашканалары курулат деп ойлойм. Ошондо биз дагы толугу менен 2020 жылга чейин ысык тамак менен камсызданат деп ойлойм. Учурда ар бир балага күнүнө 7 сомдон каражат өлкө казынасынан бөлүнөт. Бирок бул бир дана шириндик менен чайга араң жетет. Жалал Абад шаарында жалпы 21.317 окуучу билим алса, алардын 10.860-на шашке чай берилет. Эми Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу аркылуу жылуу тамак берүү демилгеси каралууда. Бирок бул бардык мектептерге тиешелүү эмес. Бүгүнкү күндө окуучуларга ошо 7 сом өлчөмүндө акча каражатын жана ошондой эле ата-энелер тарабынан кошумча акча каражатын карап, ысык тамак берүүдөбүз. Жана ошондой эле бул программа боюнча дагы жакында биздин номер 9-чу Радбек Санатбаев атындагы мектеп гимназиябыз жана ошондой эле номер 13-чү жана номер 8-чи 3 мектебибиз быйылкы жылкы ысык тамак программасына кирүүдөбүз. Ата-энелер болсо 7 сом деп бөлүнгөн каражатты жогорулатуу керек деп билишет. Антпесе учурдагы кымбатчылык менен эсептегенде жарытарлык эч нерсе берилбей калуусу мүмкүн. 7 сом деген нерсе неме? Бир өзү ошо депутатты балдары менелери жокпу, бар да бардыгынын балдары. Ошо 7 сомду жедирип коюп карасынчы, ондой кылышпайт. Олар частный мектептерде окутат. Частный мектептердин шарты өтө мынау өкмөттүн мектептеринин шартыга караганда жакшы экен. Бардык шарттары бар экен. Олар ошондо окуса, карапайым элди балдарга 7 сом жетишпейт да, туурабы? Окуучулардын тамагына каралган каражаттарды эсептей келгенде, өлкө боюнча бир жылда 450 миллион сом жумшалат. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтен да кошумча акча бөлүнүп турат. Каражаттар натыйжалуу колдонулбай жаткандыктан чай берүүнү жок кылуу керек дегендер да бар. Бизде азыр коррупция көбөйүп атат. Ошо берилген пулдардын көбүнө эле келечекти таркатып жүрүшүп атат да. Ошону жакшылап бөлүшүлсө жетет. 7 сомдун ордуна бергичекти го өзү бербей койгон жакшы. Болсо көбөйтүп бериш керек. Буга чейин чай берүүгө кеткен каражатты окуу куралдарына жумшоо керектиги жогорку кеңеште да көтөрүлүп, кайчы пикирди жаратып келген. Бирок билим берүү министрлиги каршы чыгып, жылуу чайды күткөн окуучулар көп экенин эскерткен. Тамагыңар таттуу болсун, балдар. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, 7 канал.